Ак сүтүн берген апамдай, тынч алып эчбир жата албай, окуучу билим алсын деп, кам көрдүң алыс баса албай. Бүгүнкү сапарыбыз 31 мектеп гимназиясына болмокчу, андыктан биз менен бирге болуңуздар, ардактуу теле көрүүчүлөр. Биз барган учурда 3-класстын окуучуларына адабият сабагы өтүлүп жаткан учур экен. Окуучулар мугалим тарабынан берилген суроолорго биринен бири талашып жооп берип жатышты. Класстын алдыңкы окуучулары биздин чыгармачыл топко ырларды айтып беришти. Жашы китеп окусаң, көп нерсени билесиң, арман менен биркейип, күлсө кошо күлөсүң, канат бүтөк коктогучу көк тегинде сүзөсүң, жерин окутуп кубалап, жер алдына түшөсүң, атын болсо окпаган, аралга түшөсүң, аябай, көзү жанып караңдан, деп айтып берет адамга. Демек, жакшы китеп жөнүндө сиз сыр жаткансыз, э? Демек, китептин пайдасы кандай экен? Китепти окусаң, көп билимдерди аласың. Китеп менен дос болушуң керек. Китепти эч качан жыртпай, жакшы сакташың керек китепти. Азаматсың, окуңа ийгилик каалайбыз. Ал эми мына кыздар азыр ыр айтып берип атат. Эми атишиз окуган балдар бар экен бул класста. Кана Самат мырза да ыр айтып берет. Кана биз Мен баба дайкан жөнүндө ыр айтып берем. Сары талап түзүндө, будай бушат күзүндө, жер ширеси даңында, күн реңи күзүндө, ал будайга эгерде баба дайкан дегендер ардакташат аларды ак нанынан жегендер. Азаматсың, отура кой. Мына ардактуу теле көрүүчүлөр, мына келечек мына жаштар биздин жаш муундар демек билим алып атышат, талыкпай. Мына ушу билимдин артында келечекте дагы булардан көп нерсени үмүттөнсө болот. Динара Сулайманованы сөзгө тарттык. Мен бул мектепте 25 жылдан бери өзүлүп эмгектенип келе жатам. Башка кесиптерди аркалап, мисалы үчүн чоң окуу жайларга, же болбосо башка мекемелерге көбүрөөк акча төлөп беребиз, айлык акыңызды көбөйтүп беребиз деген сунуштар түшпөй койбосо керек сизге. Андай сунуштар деле болду, бирок мен эмнегедир өзүм ошо мугалимдик кесипти жакшы көрөт окшойм. Аякка деле барып иштеп көрдүм баягы отпуск убагында, бирок баары бир эле 1-сентябрь келатканда эле мектепти көздөй тарта берет да. Балдар эмне болду, бул окуучуларым эмне болуп калды, менсиз эмне болуп калат деген ой ошо күнү түнү тынчтык бербейт да. Ар бир бала үчүн аябай ушунчалык ойлоносуң да. Бирөөнүн баласы болсо деле бир балаң мисалы үчүн жакшы тамгалап окуй албай атса, ошону кечке ойлоносуң, бул бала кантип эми окутушум керек, ушул окуучуну кантип сулуу жаздырышым керек, ушул окуучуга кантип таблицаны үйрөтүшүм керек деп ошо бир бала үчүн 1 ай, 2 ай ошо жакшы билим алып ошол нерсени үйрөнүп кетчекти уктабай аябай ойлоносуң да. Окуучулардын психологиясын түшүнүп, алар менен тыгыз байланышта болуп, иш алып барып келе жаткан адистер дагы бул мектепте эмгектенип келишет. Алар буларга токтолду. В декабре месяце на педсовете мы решили в школе гимназии открыть социально-психологический центр. До этого у нас была просто служба, и этот центр, значит, его главное направление – это оказывать помощь учащимся из социально незащищенных семей, а также учащимся с ограниченной возможностью, учащимся, состоящих на учете ВШУ, на учете в группе риска, а также на учете ВДН. И кроме этого есть проводить профилактическую работу. В этот центр входят у нас завуч по воспитательной работе, входит соцпедагог, входят 2 психолога, у нас в школе 2 психолога, психолог по начальной школе и психолог по среднему и старшему звену. Сюда входит инспектор ИДН, медработник школы, и входит у нас еще председатель родительского комитета и руководитель ШМО классных руководителей. И вот этот центр мы взаимодействуем со многими организациями, это прежде всего и Лига защиты детей, и Центр защиты детей. Сейчас мы участвуем в проекте по Центру защиты
детей, наши участники, вернее, наши учащиеся 7 класса, они проходят программу, проходят тренинги, и в результате будем работать по программе «Равный равному», а также в театр-форум. Также мы участвуем еще в одном международном проекте, это проект КАДАП, это по антинаркотической зависимости учащихся. Мы выявляем, значит, учащихся, склонных к употреблению алкогольных напитков, и также к употреблению насвая. Вот работаем в этом проекте. И кроме этого, в своей работе, конечно, мы опираемся на документы. Прежде всего, это Конвенция о правах ребенка, потому что это учитывается обязательно Конституция Кыргызской Республики, Закон об образовании, устав школы и положение. Согласно работе нашего центра мы создали положение, где было утверждено на педагогическом совете, также структура центра, и 1 раз в месяц мы собираемся и это проводим как бы отчет. Также и в этом огромное влияние оказывает инспектор ИДН, потому что он тоже... Работа этого центра, она заключается прежде всего в профилактических мерах, чтобы как можно остановить правонарушения среди подростков. Но надо сказать, что в группе риска у нас на сегодняшний момент состоят 7 человек, на учете в ВШУ, на внутришкольном контроле 8 человек, а на ИДН у нас нет ни одного учащегося. Также у нас есть и неблагополучные семьи. На нашем микроучастке их 14 неблагополучных семей. С этими семьями соцпедагог ведет работу, приглашаются родители неблагополучных семей. У нас также такая проблема, так как у нас район – это миграция населения, внутренние мигранты очень много детей, 52 ребенка, которые остались без попечения родителей. Родители либо выехали, либо оставили родственникам, либо бабушкам. Вот эта вся работа – это работа нашего центра. Мен өзім ишимде психолог болгондон кийин мен балдар менен бала деген эң назик нерсе. Анан баягы ата энеге айта албаган сөздөрдү булар өзүнчө ички дүйнөсүндө сактайт экен да. Анан мен мындай жумуш аткарганда булардын ички дүйнөсүн билгенге мен метод менен, мисалы мына кагаздар турат балдарым, кыздарымдын алдында. Булар ошо ички дүйнөсүн бул сүрөткө тартып беришет да. Аны ошо сүрөттөн мен билем мамилеси, үй бүлө болгон ата энесине карашы, бирге окуган классташтар менен кандай мамиле, ошо ички дүйнөсүн баардыгын булар кагазга түшүрүшөт да. Мына мен кыздарга айтып атам, азыр силер мага үй бүлө боюнча тартип бергилечи, мага бир жакшы бир күндү, мисалы үй бүлө менен силер туулган күндү тососуңар, же жөнөкөй майрамды, ошо бир өзүнө бир сезим калган күндү тартип бергилечи үй бүлө менен. Мына силерде немер бар, тартип бергиле. Эми окуучулар ал нерсени көрсөткөнчү, биз сиз менен маек уланта берели. Мына ар бир мекемеде, ар бир ушул мектеп болобу, окуу жай болобу, сөзсүз түрдө ушул балдар менен иш алып барып жаткан соң, сиздер дагы ушул балдардын, ата энелердин сунуш пикирлерин кабыл алып, алар менен дагы кеп кеңешип турасыздарбы? Ооба, биз биринчиден бала менен тест өткөрүп, тесттин бир жолун карап, ошол жерден биз баланын бир ички дүйнөсүн, сезимин билип алабыз дагы. Үй бүлөдөгү кандай чечилбеген суроолор болуп атабы, же чечилбеген бир мындай ситуациялар болуп калат, орусча айткандай. Ошондон кийин анан бала менен сүйлөшкөндөн кийин биз аракет кылабыз ата энеси менен сүйлөшүп маектешкенгечи. Эмне себептен ушундай проблема болуп атат? Көбүнчө биз ошо проблема менен иштейбиз. Азыркы билесиз да, кыйынкы заманда ата энелер баардыгы эле жумуш менен алек болуп аткандан кийин балдар болсо үйдө жалгыз контроль жок калат. Анан ошо моментте кээ бирде ата энеси же башка жака иштегенге кетип калышат, өздөрү бир туугандардын колунда болуп калат, ошондой бир айтпаган сөздөр болот, болгон бир ситуациялар болгондон кийин анан ошол моментте биз болсо ушу бала менен көп иштешкенге убакыт керек болуп калат. Мына ошо менен иштеп атабыз. Психолог деген баягы баланын дүйнөсүн жана баягы сакташ керекпиз да. Ошо себеп менен эң негизги проблема ошол биздики. Эң жакшы. Кыздар дагы тартып бүтүп калышыптыр, тыйылып калышыптыр.
Мынакей. Анда эмесе ушул сүрөткө токтолсок, Ооба. Бул болсо мен жана суроо бербедимби, баягы бир эң жакшы бир күнүм үй бүлөсү менен. Мынакей. Бул сүрөттө болсо мени жакшы тартыптыр. Биякта үй бүлөсүн тартыптыр. Мен көрүп атам, бул жер көргөндө бул ким? Бул апам, анан мен чогуу көлгө барган кезибиз. Эң аябай тиги баягы өзүндө тиги калган күнүм экен, калган. Так, бул сүрөттө мен айткым келет, бул толук үй бүлө. Ата энеси жанында. Жана күндү көрүп атасыздар, бул толук күн экен, жарым күн эмес. Бул значит баягы үй бүлөдө бирин-бирине баягы взаимопонимание деп коебуз. Булуту бар экен, тоолор, көл. Бул баягы толук үй бүлө, бактылуу үй бүлө дейбиз. Так, келе кой сеникин көрө. Так, сен айтып берчи, бул кандай күн? Кайсы күндө эстеп атасың? Бул 8 март апама белек берген күн, ошол күн эстен кеткис күн болду мага. Бул атам, апам жана мен. Так, мынакей бул деле толук үй бүлө, ата энеси. Гүлү бар экен, ай негизги бир майрамдын күнү экен, тоолор экен. Баягы кыргыз болгон тоолор болсо эң бийик, баягы самооценка деп коебуз, өзүн жакшы баалайт экен, буларчы полный. Анан күнү болсо бар экен, бирок муну кийин айтып коеюн чечмелеп, азыр айтпай эле коеюн, толук экен. Ток эки сүрөттө караганда экөө тең башкача экен, көрүп атасыздар. Бул кичинекей кемирен баланын проблемасы бар. Айтпаган сыры бар экен. Бирок муну кийинирээк булар менен өзүнчө бир индивидуальный деп коебуз го, индивидуальный калгандан кийин булар менен сүйлөшөм мен. Муну баягы секрет, баягы психолог болгондон кийин бирин-бирибизге эле айтабыз. Кийин булар бул сүрөттө ушундай проблемалар да, булар немелерин билип алса. Ушундай бир эле кичинекей эле бир эмесин көрсөтүп атат. Демек, мына азыркы учурда кыздар өзүнүн ошол жашоосун ушул сүрөткө чагылдырып бериптир. Анан кыздар айтсаңар, бул мектепте билим алуу силерге жагабы? Кайсы сабактарды көбүрөөк жакшы көрөсүңөр? Ушундай силердин оюңарды угуп, силер менен пикир алышууну каалайсыңарбы? Дагы ушундай нерселерди өтүп турушун? Мага көбүнчө ушундай тренингдер, көп тренингдер өтсө дейм. Жылдык тажрыйбасы бар Алиман Усташировна бул мектепте мыкты мугалимдердин катарын толуктайт. Ооба, көбүнчө ушу башталгыч класстарда сабактарым бар. Балдарды ушу неберелер менен чогултуп, ушуларды алып келип, ушу сабак берип ушуларга. Ушу мектепте көп жылдан бери эмгектенип, ушу балдарды жакшы тарбия беришке аракеттенип атабыз, алысын жетишинче. Жакшы, мына мисалы азыркы күндө мугалимдердин саны жетишпей атат, жаштар бул кесипти тандабай атышат деп атасыз. Анан кийин мугалимдик кесиптин бир өзгөчөлүгү эмнеде? Өзгөчөлүгү биринчиден балдарды сүйүш керек, балдарга жакын болуш керек, балдар менен кандай болсоң, балдар ошондой сага, ошондой билим тарбияга бергенге ошончолук өздөрү эмесин берет да. Кайтарат да өздөрүнүн билим тарбиясын. Ошо балдарга биринчи балдарды сүйүш керек да. Балдарга билим тарбия берсең, өзүң дагы ушу балдарды эгизсеп балдар менен кошо жүрүп, булар ыйласа ыйлайсың, жүгүрсө жүгүрөсүң кошо. Ошолорго кошо жүгүрүлө үйрөнүп каласың да ошолорго. 31 мектеп гимназиясынын алдыңкы мугалимдери буларды айтып берди. Кыргыз Республикасында 2014-2020 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасынын жана Кыргыз Республикасында полимадани жана көп тилдүү билим берүү концепциясына ылайык бизде план иштелип чыккан. Ошол пландын негизинде иштердин баары жүргүзүлүп жатат. Биринчиден бул мектептин иш кагаздары, окуу тарбия иштери,
бүт мамлекеттик тилде улантылууда. Анткени иш кагаздардын жүргүзүү системасы бул жарандардын тилди жогорку деңгээлде билүүнүн талап кылган кесиптик иштин чөйрөсү деп эсептейм. Ошондой эле биздин мектепте Кыргыз Республикасынын символдору жана маалымат бурчтары бүт мамлекеттик кыргызча жана расмий орус тилинде жасалгаланган. Биз мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүүнүн биздин мамлекеттик тил мугалимдери эмгектенет. Мамлекеттик тил мугалимдеринин саны 15, алардын ичинен 6 бул эл агартуунун отличниктери, жогорку категориядагы мугалимдер 8, биринчи категориядагы мугалим 1, экинчи категориядагы мугалим 1 жана категориясыз мугалимдер жок. Бул мектепте кыргыз тил адабиятынан сабак берем. Кыргыз класстарга дагы, орус класстар үчүн дагы кыргыз тил адабият сабагынан сабак берем. Эми мен өзүмдүн кесибим боюнча айта кетсем, мектепте бул тил маселеси боюнча абдан жакшы көңүл бөлүнөт. Айталы, олимпиадага көп басым жасалат. Олимпиадада мен окуткан окуучуларым шаардан биринчи местаны алып атат, керек болсо республикага чейин биринчи орунду алып келишти. Айталы, мисалы, Калыков Медет деген 10 класста окуп жүргөн мезгилде биринчи орунду алды, ал эми 11 класстан ошол эле республикадан 3 орунга ээ болду. Мындай жетишкендиктер биздин мектепте көп эле болуп жатат. Андан берки жылдарда ар бир жылыга олимпиада болгон сайын ушул кыргыз тил адабият боюнча мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында окуучуларга өтө көп көңүл бөлүп келе жатабыз. Канча тил билсең ошончо адамсың деп айтылат. Окуучулар үчүн мектепте мыкты шарттар түзүлгөн. Алар өздөрүнүн жөндөмүнө жараша тилдерди тандап алып үйрөнө алышат. Жана окуучулар каалаган учурда келип, бул жерден өзүнө жаккан китептерди тандап алып окуганга дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Дене тарбия мугалими жаш адистердин катарын толуктап, балдарды спорт менен машыгууга үндөп келет. Азыр биз спорт залга келдик. Ал эми бул жерде болсо сабак өтүлүп жаткан экен. Азыр биз мугалим менен биргеликте маектешип, балдардын спортко болгон кызыгуусун биргеликте угуп көрөлү. Саламатсызбы? Саламатчылык. Ошол эми азыр бул дене тарбия сабагында эң негизгиси болгон бул кыргыз болгондон кийин кыргыз улуттук оюндары өтүлүп жатат азыркы учурда. Азыр ошо кыргыздын улуттук оюндары өнүктүрүү үчүн ошо буларды эртең 5-6 күндөрү 6-7 класстарга мына улуттук оюн түрлөрү боюнча оюн өткөн атат. Эң жакшы, ал эми мына жаш адистердин катарында экенсиз. Бул жерде эмгектенип атканыңызга канча жылдын убакыт болду? Октябрда келдик. Ошо 1-жыл буюрса. Бул мектепти тандап алганыңыз себеби эмнеде? Бул мектепти тандап алган себеби бул жерге 3-курсунда дене тарбия академиясында окуйм. Ошо 3-курста практикага келдик. Андан 4-курста да ошол жака практика келди. Ошол бойдон эмне калып калды. Демек, бул жерде сизге кабыл алуусу жана ошол эле учурда жамаат сизди канааттандырып, ошол бул жерде иш алып барууңузга түрткү болгон турбайбы? Жакшы. Жыйырма жылдан бери талыкпай эмгектенип, Кыргызстандын келечеги болгон жаш муундарга тарбия берип келе жаткан Татьяна Өмүрзаковна буларга токтолду. Саламатсызбы? Саламатчылык, Мерим. Бул мектепте өзүр эле эмгектенип келе жатканыңызга канча жылдын жүзү болду? Бул мектепте иштеп келе атканыма 20 жылдын жүзү болду. Бул кесипти мен кичинекей чагымда эле тандагам, анткени менин атам да мугалим болчу. Мектепте кандай кароо сынактар өткөрүлүп турат?
бүт эле шаардын мектептеринде райондо кандай сынактар болсун, бул олимпиада, бул проект долбоорлору, чыгармачылык, спорт бардык тараптарына биз катышабыз. Бүт жерден жетишкенчиликтерди алабыз. Район боюнча 12 место алдык. Ленин район боюнча 12 байгелүү орун алдык. Шаар боюнча 3 байгелүү орун алдык. Жакында эле проект долбоору бүттү. Андан да 3 натыйжалуу орун алдык. Ар бир мектептин өзүнүн багыты болот эмеспи? Ал эми сиздердин багытыңыздар кайсыл багытта балдарга билим бересиздер? Биздин гимназия 31 гимназия гуманитардык багытта иштейт. Азыркы замандын талабына карата көп тилди үйрөтүү үстүндө иштеп жатабыз. Кыргыз тили, орус тилден башка англис тили, кытай тилин үйрөтөбүз. Корей жана фарси тилин жакында киргиздик. Окуучулардын, ата-энелердин сунуш пикирлерин, сын пикирлерин угуп турасыздарбы? Эми мектепте иштеп жаткандан кийин албетте балдар менен да тыгыз иштейбиз, ата-энелер менен да тыгыз иштейбиз. Мен азыр ойлойм, бул азыркы заманда балдар менен иштеш оңой эле, ата-энелер менен кичине кыйыныраак. Мугалим болуш үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек? Мугалим болуш үчүн биринчиден өзүнүн кесибин жакшы билиш керек. Адамгерчиликтүү болуш керек. Ошо жаш мундарды анан өзүнүн кесибин сүйө билиш керек. Биздин мектепте тажрыйбалуу көп мугалимдер бар. Айтып койсом, Алиман Апсат Аравна, Замира Тентемишина, ошондой эле Каноненко Лариса да көп деген тажрыйбалуу адистерибиз иштейт. Ошого карабастан азыр көп жаш мугалимдер да келип атат. Биздин окуучуларыбыз да келип иштеп атат. Бүтүрүп кеткен окуучулар да. Эмгегиңизди жалпы эл жана окуучуларыңыз баалап жүрө берсин. Ишиңизге ар дайым ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат Мерим. Мен бүгүн ушу интервью берип аткан менен байланыштуу кыргыз элинди, ошондой эле биздин мугалимде кесипте иштеп жүргөн мугалимдердин баарын жалпы келе жаткан Нооруз майрамы менен куттуктап, кыргыз элибизге токчулук, молчулук каалайм. Ишибизде ийгилик болсун, элибизде тынччылык болсун. Мектептен алды, бас десе баспай, жаз десе жазбай, так жаткан күндөр ижагайды. Бас десе баспай, жаз десе жазбай, так жаткан күндөр ижагайды. Мен биринчи атаман, сен экинчиден. Бирде сени келтектеп, бирде келтек жебе. Канча жолу мушташтык, биз кыз талашып. Аттиң ошол күндөр калды кайда адашып. Аттиң ошол күндөр калды кайда адашып. Эх досум, бүгүн мен сенда өзгөрдү баары, өзгөрдү элда. Балалык кезим сенин да менин, сагынтат бизди туулган жерда. Балалык кезим сенин да менин, сагынтат бизди туулган жерда. Мен биринчи атаман, сен экинчиден. Бирде сени келтектеп, бирде келтек жебе. Канча жолу мушташтык, биз кыз талашып. Аттиң ошол күндөр калды кайда адашып. Аттиң ошол күндөр калды кайда адашып.
өскөн мектептин багын таныткан тамга сага да мага унутпатайын эжагайды таныткан тамга сага да мага унутпатайын эжагайды мен биринчи атаман сен экинчиден бирде сени келтектеп бирде келтек жебей канча жолу мушташтык биз кыз талашып аттым ошол күндөр калды кайда адашып аттым ошол күндөр калды кайда адашып аттым ошол күндөр калды кайда адашып Баш ийип тазим кыларым, мугалим алтын чынарым. Сүйүктүү ага эжейим, силерге алкыш айтамын. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча аман туруңуздар.